Ассаламу алейкум достор. Биз бүгүн дагы бир клиентибиздин дал ушул 2 кабаттуу үйдүн проектисин аягына чыгып отурабыз. Достор, бул үй 4 сотук жерге ылайыкташтырылып чийилген. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул үйдүн узуну 12,60, туурасы 9,30. Ошондой эле жайкы тапчаны менен кошо чийилген. Жайкы тапчанын размери 5/4. Жана ошондой эле бул үйдүн арт жагына да атайын эшик чыгарганбыз, очокканага жана ошондой эле астындагы подвалына да кирип кеткен эшиктери бар. Анда эмесе биз сиздерге ички планировкасы тууралуу кененирээк маалымат берип кетебиз. Биз менен видеону аягына чейин бирге болуңуздар. Бизге лайк басып, катталганды унутпаңыздар. Анда эмесе кеттик достор. Так, бул биринчи этаждын планировкасы. Өзүңүздөр көргөндөй эле, мынакей бул эң негизги кире бериш. Бул жерде биринчиден эле перхошка жайгашкан. Баягы эле бут чечер жер, кышында жылуулукту сактай турган. Мынакей. Ошол эле перхошканын ичинде бизде туалет и ванна, душ. Экөөнө 2 бөлөк эшик коюлган. Мынакей бул жерибиз туалеттики, бул жер ваннаныкы. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Ошондой эле биз туалет менен ваннаны бул холдун кухняга, залга, спальняга жакыныраак кылбай, баягы кичине жыттан алысташ үчүн биз ошо перхошканын ичине калтырганбыз эшиктерди. Ал эми бул жери холл. Холдо биринчи этаждан экинчи этажга чыгып кеткен лестницасы жайгашкан. Ошондой эле биринчи этаждан подвалга түшүп кеткен дагы лестницасы жайгашкан. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Ошол эле холдон жанагы айтып кеткендей эле сиздерге сыртка чыкчу эшигибиз сырттагы очокканабызга. Ошондой эле бизде дагы бир конок тозуучу залыбыз бул жер. Ошондой эле бул жерибиз кухня. Бул жерде кухня жайгашкан. Ошол эле кухнядан жайкы тапчанга чыгып кетчү эшигибиз бул. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул эшик тапчанга чыкчу эшик. Ошондой эле тапчандан кайра эшиктин алдына чыкчу биздин лестницабыз. Ошондой эле сиздерге дагы подвалын көрсөтүп кетели. Бул жер толук подвал 1060. Бул жер подвал болот. Ушунун эле алдында биздин топкабыз жайгашкан. Сырттан ушул жактан отун алып келип топкабызга жагып, анан запас менен алып келип алсак, анан кайра печкага салып туруш үчүн бул жерде лестницадан көтөрүлүп өйдөгүбүздү холлго чыгып кетебиз. Так. Бул жерибиз кухня. Мындан чыгып сыртка чыгып кетебиз. Ушуну менен сиздерге эми экинчи этаждын планировкасын көрсөтсөк эми. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул экинчи этаждын планировкасы. Мынакей жанагы лестницабыз экинчи этажга алып чыгат. Экинчи этажыбызда чакан холлубуз бар. Андан кийин бул жерде балдар отурчу бөлмөсү. Андан кийин бул жерде үйдүн жана ээси. Бул жер эми 3 уктоочу бөлмө. Бул балдардыкы, бул эми 2 чоң конок. Алмаштыра алсак болот ошондой эле. Ошондой эле бул жерди биз ванна туалет кылып, бул жерде ванна туалет кылып даярдаганбыз. Ал эми бул жерде бизде бир балкон жайгаштырганбыз. Бул жерден чыгып бул жерге кирүүчү.